Ошондой эле Арзалет япониялык уюм менен биргеликте өтүп жаткан турнирде From Tajikistan, Shomurodov Фаридин Шамуродов. Фаридин Шамуродов бул 66 килограмм чет бирдигиндеги мушкерлер патриоттук ордун коштоосунда келе жатат. Албетте өз өлкөсүнүн тилинде улуу көрөлчү. Бат эле октагонго жетип келип калды. Бактыбек уулу Өктөм Бойка, Кыргызстан. Бойка деген ат менен белгилүү биздин күйөрмандардын сүймөнчүгү болгон Өктөм Бакыт уулу. Мына сиздердин назарыңыздарда Кыргызстандын желегинин жанында буга чейинки беттешинде Веф Глобал 13-тө жеңил узасын тартып калды эле. music down, thank you. In the red corner from Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Өктөм Бакыт уулу Бойка ошентип буга чейинки бир беттешинде жеңил узасын тартты. Веф Глобал 13-тө ага чейин Емуанга ушул атаандашы толук даярданган атаандашка бул башка бирөөнүн ордуна ачылып калып, ал жакта дагы ошентип жеңилип калды эле. Андыктан Өктөмдүн бүгүнкү мотивациясы өтө күчтүү. Веф Глобал 13-тө жеңилгенде күйөрмандардан кечирим сураган, анда ушул 3-жылдык ыкмасына Тажикстандык мушкердин 3-жылдык ыкмасына түшүп калып, жеңил узасын тартып калган эле. Күйөрмандар албетте Бойканы өтө жакшы көрөт. Анын беттешти өткөрүүсү өтө кооз. Мына ушул жалпак тил менен айтканда стойкада туруу абалында өтө сонун беттешти өткөрөт. Түздөн түз мына ушул Бойканын көчүрмөсү деп айтсак болот. Атактуу кинодогу Бойканы баары жакшы билет. Мына ошол стилде беттешкен Өктөм азыр октагонго жакындап келе жаткан учуру. Булардын салмак чембердиги 61. Фирдаус Мадалиев дагы жөнөкөй мушкерлердин бири эмес. Өктөм Бактыбек уулу бул 1 метр 74 сантиметр боюн узундугу. Ошентип Шердоктогу көрсөткүчү 4 жеңиш, 2 жеңилүү, жалпысынан 6 таймаш өткөргөн. Кармаш урушу боюнча Кыргызстандын чемпиону. Ошондой эле ушу санда боюнча бир нече жолку жеңүүчү. Веф Глобал турниринде дагы жеңүүчү аталган. Веф Глобал 10 болчу. Ошондо мына өткөн жылы Веф Глобал 10-чу турнирде өзүнүн алгачкы ушул глобалдагы беттешин өткөрүп, өтө чоң артыкчылык менен россиялык мушкерди утуп кеткен эле. Эрежесиз мушташ боюнча спорттун чебери Омат спорт клубунан приглашается Мадалиев Фирдаус, Таджикистан, клуб Лион. Жана азыр болсо мына Фирдаус Мадалиев 1 метр 76 сантиметр. Ал демек Өктөмгө караганда 2 сантиметрге бою кыскараак. Дээрлик тең деп койсок болот. Жаш курагында деле чоң айырмачылык жок. Фирдаус Мадалиев 24 жашта. 5 таймаш өткөрүп, 4-өсүндө жеңүүчү аталган, бир рети жеңил узасын тарткан. Кармаш урушу боюнча Тажикстандын чемпиону. Эрежесиз уруш боюнча спорттун чебери. Демек, кармаш урушу боюнча өз өлкөлөрүнүн чемпиондору бири-бирине каршы беттешет. Эмнегедир Фирдаус Мадалиев бул жерде токтоп турган мезгили Өктөмгө
каршы чыгуудан Мадалиев бир аз тартынып атабы деп да айтып коелу. Албетте көркөмдөп айтканда негизинен бул аралаш мушташ өнөрүндө дээрлик коркуу сезими жок мушкерлер деп айтсак болот. Булар чыныгы жоокердик мүнөзгө ээ, кайсыл өлкөнүн өкүлү болбосун, кимис болбосун. Лирикалык ырдын ыргагында октагонго жакындап келе жатат. Менин түшүнүгүм боюнча бул патриоттук эмес. Патриоттук экен чындыгында, атам экен деп бул жерде айтып аткан сөзү. Так угулду. Негизинен Фирдаус Мадалиев ушул өз өлкөсүндөгү мыкты, популярдуу мушкерлердин бири. Өктөм Бактыбек уулу ошентип 1 жылдын ичинде бир топ атак даңкка жетип, бирок андан кийин катары менен ошентип 2 жеңилүүсүнөн кийин бир аз карьерасында мына ушул сыноо учур келди десек болот. Эми кайрадан өзүнүн карьерасын жаңы баскычка көтөргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк. Мына НТ Спорт, биздин логотип сиздердин назарыңыздарда. Дал ушул НТ Спорт телеканалында түз эфирде ВЕФ 67 Global 14 турнирине жол атасыздар. Ошондой эле Арзалет, бул Япониянын чоң ушул аралаш мушташ өнөрү боюнча уюму. Ал ВЕФ менен чогуу дал ушул турнирди өткөрүп жаткан учуру. Ал жактан Япониядан бир топ мушкерлер келген, Арзалеттин чемпиондору келген, ошондой эле бразилиялык Марко Соуза, бул дагы Арзалетти 77 кг боюнча чемпион болуп эсептелет. Ал Нурсултан Рузибоевго каршы беттешет. Ал эми азыркы таймашка келе турган болсок, Өктөм Бактыбек уулу Бойко жана Фирдаус Мадалиев, ал тажикстандык мушкер. Справа от меня боец в синем углу. Представитель команды Таджикистан, весовой категории 61 килограмм, рост 176 сантиметров. Ему 24 года. Чемпион Таджикистана по рукопашным боям. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Лион, Таджикистан, тренер Турсунов Бахтияр. Встречаем Мадалиев Фирдаус. И его соперник в красном углу, весовая категория 61 килограмм, рост 174 сантиметра, ему 25 лет, многократный чемпион Кыргызской республики по рукопашным боям, чемпион Кыргызстана по ушу санда, многократный победитель WF Global, WF Pro Fight, профессиональный рекорд 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи, мастер спорта по боям без правил, команда Оман, Бишкек, Кыргызстан, тренер Мики Калагулов. Встречаем Бактыбек уулу Өктөм Бойко. Бактыбек уулу Өктөм Бойко ал кызыл бурчтан чыкты. Чаш жасалгасы дагы чыныгы фильмдеги Бойканыкындай. Азыр болсо формалдуу эрежелер бул жерде айтылып атат. Албетте эрежеси эр мушташтагы негизги стандарттык бир нече эреже бар. Алар иш жүзүнө ашпашы керек. Жана биз мекендешибизден өтө кооз таймашты күтөбүз. Ал алгачкы секундалардан баштап эле колу жана буту менен соккуларды узатат. Мына баштады. Жана тескерисинче азыр тажикстандык мушкер лоу-кик менен ишенимдүү. Биз болсо Бойконун буга чейин дайыма атаандаштарына үстөмдүк кылып баш көтөртпөй чабуулга чыкканын көрүп келгенбиз. Мына же ушул 2 жеңилүүдөн кийин бир аз сагыраак беттешип калганбы? Жана ошол учурда тажикстандык мушкер деле дал ушул Бойконун стилине толугу менен даярданып келген деп айтсак болот. Биринчи номер менен Бойко тажикстандык Фирдаусту бурчка такап бара жаткан мезгили. Азырынча лоу-кик, кандайдыр бир тизе менен узатылган сокку, хай-кик, мидл-киктерди көрө элекпиз, бирок ал көпкө күттүрбөй эле иш жүзүнө ашат болушу керек. Мына азыр тулку бойго тизе менен бир сокку узатылды. Демек, туруу абалында тажикстандык мушкер дагы оңой жоо эмес.
Ошентсе дагы мына байкатасыздар, ал артка чегинип мына ушул өзүнө кандайдыр бир мүмкүнчүлүктүн пайда болорун күтүп жаткандай. Бойка кимге каршы беттешпесин, мына дал ушундай аракетин көрөт. Бирок Емуанда Рубин Нилтон Перейрага каршы болгон таймашта албетте өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтө алган эмес эле. Ал биринчиден Рубин Нилтон Перейранын салмагы оор болчу, экинчиден ал албетте башка деңгээлдеги мушкер. Ал эми ВЕФ Global 13-тө утулуп калганы ал өзүнүн катасы экенин Өктөн Бактыбек уулу өтө жакшы билет. Ошондуктан ал күйөрмандардан кечирим сураган эле. Эми бул рет албетте сөзсүз түрдө жеңишке жетиш керек же башка деген ойду айтпасак дагы бул рет сапаттуу таймашты өткөрүп бергенге ал даяр. Мына Омат спорт клубунун өкүлү Өктөн Бактыбек уулу атаандашты жерге жаткырып алды, бирок партер анын жакшы көргөн беттешти өткөрүү ыкмасы эмес. Андыктан бул жерде Өктөн Бактыбек уулу көпкө кармалбайт го дейм. Ал мүмкүн болсо ордунан кайра туруп, атаандашын ордуңан тур деп буйрук берип коюшу деле ыктымал. Аны иш жүзүнө ашырат болду экен. Мына ордунан турду. Күтөт го дейм. Жок, күткөн жок. Дал ошол жерден өзүнүн аракетин көргүсү келип атат. Өктөн Бакыт уулу ал көбүнчөсү мына ушул туруп гана атаандаштарын кыйнап келген. Эми Фирдаус жерде жаткан учурда өзүнүн кандай аракеттерин сунуш кылат болду экен. Мүмкүн мына ушул эки жеңилүүдөн кийин бир аз ал өзүнүн арсеналын ар тараптуу кылып өзгөрткөн чыгар. Мына көрдүңүздөрбү, мен айткандай Өктөн Бойка азыр болсо Фирдаустун ордунан турушуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей деп айттык. Мына 2 сантиметрге узунураак тажикстандык мушкер жана туруу абалында Фирдаус Мадалиев азырынча ишенимдүү болуп атат. Партерден деле Бойкага алдырган жок. Ой Азамат, мына азыр оң кол менен узатылган сокку дээрлик максатына жеткендей болду. Булардын салмагы албетте 61 килограмм, ошондуктан атаандашты мына ушул нокдаунга, нокаутка узатуу өтө кыйын. Ошентсе дагы Бойка үстөмдүгүн баштады. Бир нече соккулар өз максатына жетти. Тажикстандык мына экинчи номер менен иштеп атат. Өктөмдүн соккуларынан ал артка чегинүү менен гана кутулууда. Мына азыр Тулку бойго бир сокку, дал ушундай ыкмалар Өктөмгө толугу менен тиешелүү. Эң башкысы буга чейинки ушул жеңил узасын тарткан беттештердегидей шашып кетпеши керек. Бир жагынан мага азыр Бойканын салкын кандуу беттешти өткөрүп атканы чындыгында жагып жаткан мезгили. Мына ушундай эгерде аралаш мушташ өнөрүндө чыныгы карьерасын жасайм десе, ушундай өтө активдүү болуп, коргонууну унутуп калбастан толугу менен беттешти көзөмөлгө алыш керек. Өктөм азыр дал ошондой беттешти өткөрүп атат. Биринчи раундтан баштап эле баш айланткан үстөмдүктү буга чейинки атаандаштарына көрсөтүп келген болсо, бүгүн ошентип ал беттешти өткөрүү манерасын бир аз өзгөрткөнү бизге байкалууда. Бул бир жагы, экинчи жагынан тажикстандык Фирдаус Мадалиев деле оңой жоо эмес. Биринчи раундту биз соңуна чыгардык. Азыр кыскача тыныгуу орун алмакчы. Буга чейинки бир нече беттештер ошентип мына биринчи раундта аягына чыгып атты эле. Биз ага бир аз көнөтүштүк окшойт, күйөрмандар менен чогуу. Мики Калыкулов бул Өктөн Бактыбек уулунун машыктыруучусу. Төрт жеңишти өтө ишенимдүү камсыз кылып туруп, бирок андан кийин мына эки жеңил узасын тартты эле. Негизинен Өктөн Бактыбек уулу ошол туруу абалындагы беттешин, ошол туруу абалын өтө жакшы деңгээлге чыгарып, андан кийин албетте партерде жана коргонуу учурларын бир аз мыктап ала турган болсо,
эл аралык даражада өз салмагындагы мыктылардын катарына кирүү албетте ал күндө эле алыс эмес болушу керек. Мына экинчи раунд башталуу алдында Второй раунд. мына гонг жаңырды жана экинчи раундду биз баштап алдык. Эми секунданттын Калыкуловдун кеңештерин эми экинчи раундда колдонуш керек. Бир аз агрессивдүүрөөк болсо аша чапкандык болмок эмес. Ушунчалык буга чейин өтө өзүн ишенимдүү алып жүргөн Бойко азыр агрессивдүүлүк бир аз жетишпей жатканы эми чындап байкалууда. Күйөрмандар дагы демин ичине катып азыр өктөмдүн кыймыл аракеттерине көз салып турган учуру. Эки жеңилүү албетте өктөм үчүн оңойго турбаганы мына байкалып турат. Анын өзүнө болгон ишеними ушул азыр тажикстандык Фирдаусту жеңгенде гана толугу менен кайтып келет десек болчудай. Азыр буттан кармап барып туруп бурчка такады. Бул жерде тейкдаун. Тейкдаундан эми Бойко кандай өзүн жакшы жагын көрсөтөт болду экен. Бул анын эң күчтүү жагы эмес. Ошондуктан бул ирет дагы аны кайрадан ордунан туруп атаандашын күтүп алабы? Бойко мындай жерде чындыгында Фирдауска кандайдыр бир өзгөчө нерсени сунуштай аларынан шегим бар. Дал ошондой мына артка чегинип туруп Фирдаус Мадалиевди кайрадан ордунан турушуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эң кызыктуу жагдай тажикстандык мушкер Бойкога мына ушул туруу абалында алдырбай жатат. Соккуга сокку менен жооп берип, тепкиге тепки менен жооп берүүдө өзүнө ыңгайлуу дистанцияны кармап алган Фирдаус Мадалиев. Ошондуктан ал өзүнө ишенимдүү. Мына толку бойго бир сокку. Мурда сериялуу чабуулдарга чыкчу эле. Өктөм Бактыбек уулу азыр мына сол кашына көзүнүн үстүнө бир таамай сокку тийип калды дагы. Өктөм Бактыбек уулунун сол кашы жарылды. Эң башкысы аккан кан анын көзүнө эле кирбей турган болсо, беттешти андан арулантканга эч кандай тоскоолдук кылбайт. Фирдаус Мадалиев азамат өтө жакшы даярдык менен келген экен. Өктөмгө каршы 2 раунд бою туруштук берүү өтө кыйын. Буга чейин ушул Веф мына азыр дагы бир сокку дал ушул сол көзүн көздөй узатылды. Веф Глобал 13 турниринде Өктөм Бактыбек уулу кокустан утулуп калган эле. Толугу менен тажикстандык мушкердин ушундай бурчка такап сокку үстүнөн сокку узатып бара жатып, ал кулаган учурда анын үстүнө чыгам деп жаткан мезгилде ошол 3 бурчтук ыкмасына түшүп калган. Мына ошонун негизинде өзү деле андай жеңилүүнү күтпөй калса керек эле. Бул ирет таймаш дээрлик тең ата бир деңгээлде өтүп атат. Албетте өктөмдө артыкчылык бар, себеби ал үстөмдүгүн көрсөтүүдө. Бирок ошентсе дагы Фирдаус Мадалиев психологиялык жактан таптакыр сынган жок, тескерисинче ал ишенимдүү беттешти өткөрүп атат. Мына дарыгер азыр Бойконун жарылган кашынан аккан канды токтотуп берди жана беттеш андан аруланат. Эң башкысы өктөм эми психологиялык жактан жабыркабаса болду. Мына сол буту менен үстөккө босток соккуларды узата баштады. Тажикстандык мушкердин азыркы артыкчылыгы албетте өзүнө ыңгайлуу дистанцияны мына сезип, ошону камсыз кылып алганда болуп атат. Андыктан ага жакындап баруу өктөм үчүн оор болууда. Жакындаган учурда мына ушинтип кармашып калып атат. Мына азыркы соккулар өтө таасирдүү. Аягына чейин мына ушул аракеттерди ишке ашырабы? Партерге жыгып алды. Өктөмгө албетте партерде ишенимдүү иштөөнү толугу менен үйрөнүп алса, ашыктык кылмак эмес. Мындай жерден эми Гранден Паунд Өктөм Бактыбек уулунда
мүмкүн азыр жакшы, бирок буга чейинки таймаштарда бул жагынан артыкчылыгын көрсөткөн эмес эле. Мына азыр секунданды болсо тургузуп эле салбайсыңбы деп кеңеш берип атат. Ал мезгилде экинчи раунддагы мына соңуна чыгып бара жаткан учуру, андыктан биз сиздер менен чогуу Бойко жана Фирдаус Мадалиевдин ортосундагы беттештин 3-чү раундуна дагы күбө болобуз. Убакыт бүттү, бирок гонг жаңырбай жатат. Кандай ыкманы колдонуу аракетин көрүүдө. Калыс беттешти токтотушу керек. Убакыт бүткөн. Мүмкүн ошол гонгту жаңырта турган уюштуруучу, демек бул жерде убакыттын бүткөнүн унутуп калдыбы? Азыр мына күйөрмандардын көңүлүн көтөргөн бир кыймыл аракет орун алды. Албетте бул ирет эми 3 бурчтук ыкмасына түшүп калбашы керек. Өктөн Бактыбек уулу албетте ал машыктыруу учурунда ал ыкмага кантип кабылбоо керек экенин өтө жакшы мына жакшы өздөштүрүп баштаган, анын атаандаштары сюрприз көрсөтө турган кандайдыр бир нерселер Өктөн Бактыбек уулунда жок. Мына ошондуктан өзүн Фирдаус Мадалиев ишенимдүү сезип жүрөт. Азыр буту суу болуп калган экен таманы. Ошол туруу абалында стойкада беттеш өткөргөн мушкер үчүн бул өтө маанилүү. Ал мезгилде мына тажикстандык мушкер дагы буту тайып кетти. Анын дагы таманы суу болуп калган экен. Түз соккуну демек узатуусын суранып атат. Ал жакта Тажикстандын секунданты агрессивдүүлүк Өктөн Бактыбек уулунан чындыгында 3-чү раундга чейин байкалган жок. Азыр деле биз ал нерсени күтүп аткан учурубуз. Мына сериялуу соккулар керек. Тажикстандык мушкер чарчапчалыга түшүптүр. Мына ошол мүмкүнчүлүктү колдонуу керек. Бирок Өктөн Азамат мына өтө жакшы физикалык даярдык менен келген экен. Суу болуп калган. Мына ошол жер суу. Ал жер качан кантип суу болуп калды эле же бул жерде мушкерлер тердеп жерге жатып калган учурда, менин оюмча, ошол жерде алардын тери калып калса керек дагы. Айрыкча туруп беттешкен мушкерлер үчүн бул кадимкидей ыңгайсыздыкты жаратууда. Убактысы кетип атат Бойконун
эртелетиш керек. Активдүүлүктү мына күйөрмандардын сөзүн колдоосун угуп көрүңүздөр. Кинодогудай кадимкидей бойка деп күйөрмандар Өктөн Бактыбек уулун алга сүрөп баштады. Мына азыр тизеси менен узатылган сокку. Бул өтө таасирдүү. 2 мүнөт бар. Өктөн Бактыбек уулу үчүн дистанция бир топ кыскара түштү. Бирок ошентсе дагы тажикстандык Фирдаус Мадалиев абалды толугу менен көзөмөлдөп тургандыктан ошол дистанциянын аралыктын кыскарганына ал өзү мүмкүнчүлүк берип атат. Ал учурда тажикстандыктын деле сокку жатканга мүмкүнчүлүгү жакшы пайда болот. Үстөмдүк албетте Өктөн Бактыбек уулунда. Мына азыр сол кол менен бир сокку. Тажикстандык азыр качып гана кутулуп атат. Бирок каршы эпкинден жок дегенде бир сокку жатканга жетишип жаткан мезгили. Мына өстөккө босток чабуулдар. Оң кол, сол кол башын эңкейте турган болсо ошол заматта тизени кошот. Мына 1 мүнөттөй убакыт аягына чейин активдүүлүктү көрсөтүш керек. Мына ушундай агрессивдүү беттешти биз дайыма Өктөн Бактыбек уулунан күтөбүз. Анткени күйөрмандарды ал дал ошентип көндүргөн. Азыр чолокшу менен кармап алып өйдө тартып үйдү. Бул албетте эрежеге таптакыр туура келбеген нерсе. Мына тажикстандык бир топ чарчап чалыкты. Андыктан Өктөм аягына чейин мына ушул чарчаган тажикстандыкты аягына чейин сабаш керек болот. Азамат. Мына ушул таянып турган бутуна сокку затып туруп аны жерге кулатып алды. Акыркы секундалар. Эртерээк туруш керек. Эртерээк турсун. Тажикстандык убакытты чоюп атат. Албетте упай жагынан Бойканын артыкчылыгы бар. Бирок биз Бойкадан убактысынан эрте беттешти бүткөрүшүн күттүк эле, бирок ошентсе дагы эң башкысы Бойканын жеңишке ээ болгону биз үчүн өтө маанилүү. Акыркы секундалар. Убакыт эле соңуна чыгып калды, бирок негедир ушул убакытты карап турган ал жактагы өкүл буга чейинки раундда дагы 5 мүнөттөн көбүрөөк убакытты калтырган. Мына азыр дагы канча сокку затканга мүмкүнчүлүк болот болду экен. Мына азыр low kick Бойканын аткаруусунда. Упай жагынан албетте Бойка алды да. Ушинтип эң оор беттешти Өктөн Бактыбек уулу өткөрүүдө. Тажикстандык Фирдаус Мадалиев өтө жакшы даярданып келген экен. Ал мезгилде ошентип 3-чү жана жыйынтыктоочу раунд соңуна чыкты. Расмий өкүл азыр сыйлык тапшыруу аземинде ортого чыкмакчы. Азамат эки мушкерте. Фирдаус Мадалиев мен күткөнгө караганда бир топ ишенимдүү беттешти өткөрдү. Бирок менин жеке пикиримде Өктөн Бактыбек уулу албетте жеңишке жете турган өнөрүн тартуулай алды. Расмий чечимди күтөбүз. Об этом бою. Правильно, громче. Судьи единогласно. Бактыбек уулу Да, Бактыбек уулу Өктөм Бойка ошентип бул беттеште калыстардын бир добуштан чыгарган чечим менен жеңүүчү аталды. Биз чын дилден куттуктайбыз. Өтө таланттуу кооз таймаштарды өткөргөн
мекендешибиз Өктөн Бактыбек уулу бул таймашта утулуп калышы албетте өтө оор сок болмок. Күйөрмандар үчүн дагы, Өктөн Бактыбек уулунун өзү үчүн дагы катары менен 3 беттеште жеңилүү бул албетте таптакыр анын планына кирген эмес. Мына ошондуктан калыстардын бир добуштан чечиминин жыйынтыгында Өктөм жеңишке ээ болду. Анын демек күйөрмандарга айта турган сөзү бар. Бирок сенин карьераңда бул 5-чи утуш, менин байкашым боюнча. Эми колдоп туруңуздар, кол чаап туруңуздар туугандар. Assalamu alaikum друзьям. Рахмат сиздерге келип колдоп, мушкерлер колдоп кеткендерге. Анан пайдадан учурланып, мени чоңойтуш даража жеткирген ата-энеме, үй туугандарыма, анан биринчиден калктын менин тренериме. Бул киши жок болсо мен бул даражага жетемби, жетпеймби? Аны Кудай билет. Аны Кудай ушуну жетип чыгыртабыз, колдон келишинче дагы кыргыз элими дагы көп даражалуу демантин үйсүгө чыгарам деп ниетим бар. Анан мени колдоп эметип келеткен байкелериме, Жомарткага, Бекдөлөткө, Замирака, Талайка, да көптөгөн акаларыма, Мелискага, көптөгөн акаларыма рахмат. Күндөргө дагы бир жолу ата-энеме чоң рахмат, тазымдап. Сизге рахмат. Руслан байке, сизге да рахмат. Чоң рахмат. Ошентип өзүнүн карьерасында 3-чү ирет WEF Global турниринде беттешип атат. WEF Selection, Pro Fight жана ошондой эле Global деп албетте бул бүткүл дүйнөлүк эртаймаш кулатуу уюмундагы эң жогорку деңгээлдеги турнир. Ошондо Бактыбек уулу Өктөм ийгиликтүү өзүнүн беттешин аягына чыгарды. Дагы бир ирет чын дилден аны куттуктап өтөлү. Азыр болсо кезектеги мушкерлер, мында дагы тажикстандык жана кыргызстандык файтерлер